Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө оорук кызматынын орду чоң. 1992 жылдын 3-июль күнү Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинде аскерлерди материалдык жактан камсыздап, оорук кызматын жүргүзүүчү аскердик башкармалык түзүлгөн. Ошол күндөн тартып материалдык камсыздоолор боюнча оорук кызматы өз милдеттерин бүгүнкү күнгө чейин жоопкерчилик менен кызмат кылып келишет. Оорук кызматы ар кандай биргелешкен жана масштабтуу талаш шартындагы машыгууларда өздүк курамды материалдык жактан камсыздоо милдеттерин аткарат. Мисалы, тамак аш азыктарын жеткирүү жана даярдоо, аскер кызматчыларына талаш шартында уктоо үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле аскердик техникаларды күйүүчү жана майлоочу каражаттар менен камсыздоо милдеттерин аткарат. Ал эми куралдуу күчтөрдүн оорук кызматы күнүмдүк жашоо шартында жоокерлер үчүн тамак аш, кийим кече жана гигиеналык каражаттар менен камсыздайт. Турмушта жана өзгөчө абал шартында оорук кызматы үзгүлтүккө учурай турган болсо, аскердик кызматта чоң көйгөйлөр жаралат. Ошондуктан оорук кызматы өз ишин так жана жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик менен аткарууга тийиш. Урматтуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн оорук кызматкерлери, сиздерди 3-июль кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз.